Менин суроом мындай: молдону үйгө чакырып, үйдү тазалатса болобу? Ошентсе жолубуз ачылып, ишибиз жүрүп кетет. Өз алдыбызча кандай сүрөлөрдү окусак болот эгер молдо келбесе? Үйдө жин шайтандар болот, ошонун артынан жумуштар жүрбөй калат деп көп угуп келебиз. Ушундай карапайым адамдарды көп алдагандар бар, айрыкча көз ачып кээ чала молдолор анан үйүң тазалап берем, мынтип берем деп акча алып. Андайларга ишенбеш керек. Адам баласы үйүн жинден тазалайм десе өзү тазалайт. Ана шариятта келген. Кыскача айтканда, эмне биринчи өзү ибадатка бекем болуш керек, намазын окуш керек, 5 убакыт намазын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, үйүңөрдү кабырга айландырып албагыла, мындай айтканда намаз окусун деген да. Кабырларда намаз окулбайт, алар кабырган талаада эле жатат, эч ким барбайт аяка. Ошондо мүрзөдөй кылып албагыла деген. Анан үйдө ошо намаз окуп турса, эркек сүннөттөрүн үйүндө, парыздарды мешитте окуп, аял киши бардык намазын үйүндө окуп турган болсо, мына чоң береке. Ошентип үйлөрүн өзүлөрү тазалайт. Анан ошо менен биргеликте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Бакара сүрөсүн окуу, ошого амал кылуу бул береке деген да. Жана жин шайтандай сыйкырчылардын алы келбейт деген. Анан ошо Бакара сүрөсүн окусун мына үйдө. Бул узун сүрө, бирок ошонун арабчасын жакшылай берем. Эгерде жанагындай жин шайтандан алыс болобуз деген болсо, ошону аракет кылып амал кылыш керек адам баласы. Ошону окуп туруш керек ушундай сүрөлөрдү. Анан ошонун аркасында шайтан келбей качат. Демек жашоосун оңдоо, жин шайтандан кутулуу бул ар бир адамдын өзүнүн колунда. Анан өзүнө окшогон махлукка барып жалдырап, акчасын коротуп, же чала молдорго эмнеге алданат? Мусулмандардын артыкчылыгы биз Аллах субхана таала менен түз байланышабыз. Түз ибадат кылабыз. Бирөөнүн ортомчусу менен ибадат кылбайбыз. Алла таала мага дуа кылгыла, дуаңар кабыл кылам деди. Биз ачык күнү болобу, түнү болобу Кудай таалага жалдырап, өзүбүз ибадат кылып, өзүбүз сурап, өзүбүз пайгамбарыбыз үйрөткөн эртең менен кечки зикирлер бар. Кырсык бале шайтандын азгырыгына сактан, ошолорду окуп өзү үйрөнүп. Мына ушунун баары эмне? Адамдын өзүнө кайтат. Анан ар ким аракет кылып, өзү үйрөнүп, үй бүлөсүн үйрөнүп, бала чакасын үйрөткөн болсо, көптөгөн баледен кутулат. Анан жанагындай алдамчы көз ачып бөлгөчү жана чала молдолордун азабынан алдоосунан кутулат. Адам баласы наданды болуп эле жашоодо жүрө берсе, өзүнүн жинин өзү үйрөнбөсө, ар кимге ушундай кул болуп, ар кимге алданып жүрө берет. Bir günü biri gelip aldayt senki жолуң болбой калыптыр, жолуңду ачам деп алдага акчасы чыгып барат. Экинчиси дагы бир келет, сен балдарың мындай болуп калыптыр, кызың ушул себептен турмушка чыкпай атат, балдарың иши мындай жүрүшпөй атат, мына силердин үйүңөрдө чыр бар экен, акча бере калсаң жаман нерсенин түйүндөрүн чечип берем, жолуңду ачып берем деп, ушинтип адам баласы надан болсо, ошентип ошондой көрүнгөн адамдарга алданып жүрө берет. Мунун баарын оорусу эмне? Ошо жахилдик, надандык, динди үйрөнбөгөндүк, сурабагандык. Адамдардын жүрөгү Кудай таалага таянбай эле, Кудай таалага жалдырап, Кудай тааладан баардык нерсени сураганын билбей эле, ошо махлуктар өзүнө окшогон адамдарга ишенип, ошолордон коркуп калган да. Анан андайлар аябай психолог болот, алдамчы болот, адамды алдаганды билет. Ошондуктан мындай нерселерден өтө сак болуш керек. Мына жакында эле бир туугандардан суроо келип калды, ушундай көз ачык жаман немселерге туш болуп калган экен. Аял киши ушул боюнан түшкөнүн көрүп турса дагы, билип турса дагы алдамчыга бара болгон экен. Ал доктор алдап атат, боюңан түшкөн жок, андай мындай деп алдап, 1-2 айга чейин акчасын алдап жүрө берипти да. Өзү билет ошо боюнан түшкөн. Бирок кандай себеп менен ушу диндеги маалымат жок болгондуктан аял киши көп балалуу, көп жылдан бери балалуу болбой жүрүп, анан үмүтүн үзө албай, ошого көрүп туруп, ошого ишенип алданган экен. Анын аркасынан дагы башка зыяндар келген. Ошондуктан эже карындаштарга, агайындерге айтарым, эмнеге жалдырайсыңар өзүңөргө окшогон адамдарга? Ошореки көз ачык, чала молдо, төлгөчтөр силерге окшогон эле адам, алардын колдорунан эч нерсе келбейт. Алар ошо колдорунан эч нерсе келбегендиктен жалдырап элдердин 5-10 тыйынына муктаж болуп, ошолордун колун тиктеп жүрөт. Эгерде алар кыйын экен, жыргап элге муктаж болбой жашай берет эле да, эгерде бирөөнүн жолун тазалап, тимеле үйүн тазалап, жолун ачкыдай болсо. Өзлөрү ошо муктаж болуп, тилемчи болуп, ар кимдин колун карап жүрүшөт. Анан элдердин жолун ачып, үйүн тазалаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп алдашат да. Бул мындайча айтканда адам мында ойлонгон, жөнөкөй эле кичине бир канча-мынча илими бар ойлонгон адамга бул жеңил нерсе да. Мына Ош базарга барып көрүңүздөр, тегеректесинде канча деген самсалаган көз ачык менин баары отурат. Ошол жака жаш балдар, кыздар келишет. Акыл эси ордунда карасаң те, чоң университет башка жерде окуп жүрүшөт. Бирок алардын диний илим сабаты жок. Канча профессор, доктор болсо дагы Аллах субхана тааланын илимин, Куран сүннөттү үйрөнбөсө, ошентип болор болбосбуз жөнөкөй нерселерге алданып жүрө берет да. Бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан ар бир адам баласынын динин жакшылап үйрөнүш керек. Анан ошондо жана алдамчылардан кутулат иншалла.